Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кайрадан биз сиздер менен жаңы сабагыбызды баштайбыз. Андыктан эфирден узабай биз менен чогуу болуңуздар. Бүгүнкү сиздер менен өтүүчү темабыз харакеттер же болбосо тагыраагы дамма, фатха, касра. Тамгаларды аракетке салып, ушул тыбыштардын жардамы аркылуу окуйбуз. Анда эмесе баштадык. Бул көрүп турган харакеттер тагыраагы дамма, фатха, касра. Дамма деген бул тамганын үстүндө коюлуучу ушул белги. Бул белги коюлганда у деген тыбышты билдирет. Ал эми тамганын үстүнө коюлган болсо бул фатха аталышы. Фатха дегенде биз дароо а деген тыбышты түшүнүшүбүз керек. Ал эми тамганын астына коюлуучу аракет бул касра. Касра деген и дегенди түшүндүрөт. Биз бул алиф тамгасына жаздык эмесе кийинки тамгадан жазабыз, ошондо кененирээк бул тууралуу түшүнүк алмакчыбыз. Эмесе ушул аракеттерди жакыныраак түшүнөбүз ар бир тамгага мисал берүү менен. Мисалга бул кимдин эсинде болгон болсо кайсы тамга? З тамгасы. З тамгасын аракеттердин жардамы менен окуп көрөбүз. Мисалга үстүнө бул белги коюлганда з плюс у барабар зу. Тагыраак айтканда зу. Алдына келген болсо бул зи. Биринчи з тамгасы, андан кийин и аракети окулат. Зи. Жана ошондой эле койгон болсок, бул а белгиси болду үстүнө коюлган. З. Ушул сыяктуу эле ар бир тамганы ушинтип окусак болот. Мисалы, экинчи тамга бул баарыбызга белгилүү болгон б тамгасы. Же тагыраак айтканда б тамгасы. Б тамгасын аракеттердин жардамы менен биз окуйбуз. Мисалга, үстүнө койгон болсок, б плюс э барабар мындайынан окулат. Б. Эгерде ушуга эле б тамгасына ылдыйына касра. Касрадан максат и. И белгисин койгон болсок, б плюс и. Би. Ал эми түшүнүктүү болду болуш керек. У. Дамма белгисин койгондо бу. Ушинтип биз жогоруда силер менен өткөн ар бир тамганы ушул аракеттердин жардамы аркылуу биз окуй алмакчыбыз. Биз жаңы эле дамма, фатха, касра тууралуу маалымат алып өттүк. Дамма деген тамганын үстүнө келген болсо бул у тыбышын билдирди. Фатха а, ал эми бул болсо касра болсо и. Ушу менен биргеликте тамганы аракетке салбастан балким токтотуп туруучу белги бул сүкүн деген белги. Чекит болгону тоголоп. Бунун аты сүкүн. Сүкүн сөздө кантип окулат? Эмесе бир мисал келтиребиз. Алиф, фатха. Окуй турган болсок, эр, зу. Р тамгасын үстүнө сүкүн белгиси коюлгандыгы үчүн тамганы аракетсиз кылды. Биз кыргыз тилинде ар бир сөздү жаңы окууну баштап аткан адам, эгер эсиңерде болгон болсо, муундап, бөлүп сөздөрдү окуйт элек. Мисалы, келдим, кеттиң деген сыяктуу ушул сүкүн белгиси узун сөздөрдү муундап окууга жардам бере турган белги. Эр, зу. Же болсо дагы бир мисал жазабыз. Бардыгыбызга белгилүү болгон т тамгасы. Билебиз, эсиңиздерде болгон болсо, т тамгасы сөз башында, сөз ортосунда жана сөз аягында ушул сүрөттө келет дегенбиз. Же болсо мим тамгасын. Мим тамгасы сөз башында, сөз ортосунда жана сөз аягында болуп, ушундай абалда келди. Демек азыр т менен мим сөздөрү аралашкан жана
ро, зә тамгалары аралашкан тамгалардан сөздөрдү биз жазып силер менен чогуу окуйбуз. Ошондо аракеттер жана сүкүнгө болгон мен ойлоймун силерде толук түшүнүк пайда болот. Мисалга мәт, мәт, мит, тә сөз башында, мим сөз ортосында, анан р. Тәмәр, тәмәр. Эгерде ушул сүкүндүн ордуна аракет кое турган болсок, тәмәра же болбосо тәмәро деп окумакпыз. Бирок аракеттер келбей бул жерде сүкүн болгондугу үчүн тәмәр токтодук. Же болбосо дагы башка сөздөр 4 тамгадан турган сөз жазып көрө турган болсок, мисалга у мир ту, умир ту. Рыда муунда окуганга жардам өтөт. Умир ту, умир ту. Же болбосо марар, марар тум, марар тум, марар тум. Мен ойлойм, урматтуу көрөрман, сиз түшүнө алдыңыз болуш керек. Эмесе кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин.